Ош облусунун Өзгөн районунда жакынкы айларда 21 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 8 жаш балдар арасында жүз берген. Соңку жылдардагы статистика үрөө учурган сандарды көрсөтөт. Тагыраагы өлкө боюнча жылына 1000ден ашуун адам жол кырсыгынан көз жумат. Ага ылайык жол кырсыктарын алдын алуу максатын көздөгөн жөө жүрүш бүгүн Өзгөн шаарында болуп өттү. Мында келечек ээлери айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырды. Өзгөн районунун жаштары жол кырсыктарынын катталуусуна каршы. Мындан улам шаардагы окуучулар, студенттер жөө жүрүшкө чыгышты. Алардын тек гана максаты жол кырсыктарын алдын алууга чакырык жасоо. Анын негизинде айылдарды аралап баскан келечек ээлери айдоочуларга жол эрежелерин сактоону, адам өмүрүн барктоону үгүттөп жатышты. Өзгөндүн башынан бери эле келатабыз. Азыр биз ушул жерге чейин келдик. Жөө жүрүш кылып жаткан учурубуз айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө таасир берет деген үмүттөбүз. Айтыңар, кандай максатта чыгып атасыңар бүгүн? Жолдо жүрүү эрежелерин жана кырсыктарды азайтуу үчүн биз жөө жүрүш кылып жатабыз. Бул жерде азыр көптөгөн биз өзүбүздүн участковыйлор менен бара жатабыз. Мында өгүт жүрүшү Ош облусундагы жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгы жана Өзгөн районундагы бөлүмүнүн демилгеси менен өттү. Ал эми жол кырсыктарынын катталышы айдоочулар эрежелерди так сактабаганынан улам келип чыгат. Тагыраак айтсак, мас абалда унаа башкаруу же кол телефонго алаксып калуу менен адам өмүрлөрү кыйылган жол кырсыктары көп учурайт. Иш-чараларды уюштуруп турсак, рейдтерди уюштуруп турсак, айдоочулар жол эрежесин так сактап тура жүрүшсө, жол кырсыгы азаят деген үмүттөбүз эми. Негизинен бул ошол жол кырсыгынын келип чыгышы айдоочулардын өзүнөн зависит да көбүнчөчү. Айдоочулар жол эрежесин так сактаса, знактарда белгиленген жол белгилерин коюлган жерлерде ошол белгиленген ылдамдыкта жүрүшсө, кубөт эрежесин азыраак кылса, спирттик ичимдигин ичип ролду отурбаса жакшы эле болот негизиненчи. Ушундай болсо анан жол кырсыгы азаят деп ойдобуз. Жаштарды көзөмөлдөгөнү чыккан мугалимдер мындай иш-чара окуучулар үчүн ай сайын өткөрүлүп турарын кабарлайт. Анткени шаардагы жаштар жол кырсыктарына кайдыгер карабай, айдоочуларды үгүттөө менен аз да болсо салым кошууну көздөйт. Дайыма ушундай уюштуруп турабыз. Кезде мына райондук район инспекторлоруна келип кайрылып ушундай нерселерди биз мектептерде, мына бүгүн студенттер да чыкты, мына окуучулар чыкты өзүнүн эмеси менен. Мындайча айтканда инициативасы менен ушундай кылсак, жол кырсыгына кичине болсо салымыбыз кошулабы экен деген гана ниет болуп атат да бизде. Эскерте кетсек, Өзгөн шаарында жакынкы айларда эле 21 жол кырсыгы катталып, анын ичинде 8 жаш өспүрүмдөр арасында жүз берген. Бактыгүл Мираделова, Адлет Нишанбаев, Нур Ньюс.